Мына ушинтип урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу айыл кечтери программасынын көрөрмандары. Арадан күндөр өтүп, жумага айланып сиздер менен кайрадан жекшемби күнү Кыргыз телегөрсөтүүсүнүн Айкөл чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси жана Дил Мөрөк адеп акылак маданий борбору тарабынан уюштурулуп жаткан айыл кечтери программасынын каармандары сиздердин үйүңүздөргө эшик какпай кирип келип отурат. Оба урматтуу сиздер менен 2001-жылдын декабрында айыл кечтери көрсөтүүсүндө жолугушуп, келерки биздин көрсөтүүбүз жаңы жылда болот деп убада бердик эле. Жаңы жыл демекчи, урматтуу телегөрүүчүлөр, бизди коесуздар, сиздерди кирип келген жаңы жылыңыздар менен эл сыңалап кутуктай алган жокпуз. Ойлогоңуздар, булар азыр кайдан чыкты, мурда кайда эле деп адам бара-бара акылга келеби же көздүн ачылышы ушундай башталабы? Бир даракты тегеректе калып, аксакалы дагы, байбичеси дагы, небереси дагы ал даракты эле айланып, ырдап кечки ошонун тегерегинде тост көтөрүп, арак менен куттуктаган майрамдан эмнегедир көңүл суудубу же жаңы көз карашта келип, буюрса өзүбүздүн келечектеги майрамыбызды Ноорустан куттукташалык дедикпи? Жыгылып муну кол беришип сүйлөшкөн деле жокпуз. Өз алдыбызча гана бир окумда ушундай чечимге дуушар болдук. Сиздер менен бул жаңы жылда куттукташпай эле коелу дедик. Анткени жаңы жылды куттуктап майрамдаганга чынын айтканда бизде жетишээрлик деле кубанычтуу нерсе жоктой сезилди. Анын үстүнө биз алдыбызга максат кылып койгон элдин пикирин ойго элези эми башталып келатса, биздин майрамдай турган чагыбыз эртедей сезилди. Эми көрсөтүү жөнүндө айта турган болсок, көрсөтүүчүлөрдө бар болсо керек, Жалал Абад областына караштуу Орто Азия айылынын Орбугул абанын үйүндө бир топ аксакал чогулуп, түштүк жергесиндеги диний абал жөнүндө сөз кылдык эле. Ал көрсөтүүнү түштүк жергесинде даярдап жүргөндө дагы түштүк жергесиндеги диний акыбал, элдин динге болгон мамилеси, канчалык исламдашылганы менен элдин ичинен чыгып жаткан жат диндерге берилүү маселеси, биздин мыйзам актыларыбыздын динге болгон көз карашы жана анын эл тарабынан кабыл алынышы жөнүндөгү маселелер бизди көпкө ойлонтурду. Элдин бизге болгон суроолору да көптөй сезилди. Бүгүнкү көрсөтүүнү дагы мына ушул элдин дин тууралуу кабарын тастыктайлы деп чакан тасма түрүндө сиздерге сунуш кылып отурабыз. Аягына чейин биз менен чогуу болуңуздар. Эгерде колуңуздардан келсе, көрсөтүү бүткөндөн кийин бизге мына ушул бүгүнкү коюлган тема жөнүндө чакырды билдирип жиберсеңиздер, жок эле дегенде жалкоолуктан болсо дагы сиздерден келип жаткан каттардын биздин телегөрүүчүлөрдүн саны катары эсептөөгө мүмкүнчүлүк. Анда урматтуу телегөрүүчүлөр, дагы ошол Жалал областына караштуу Орто Азия айылынын белди аксакалы Орбугул абанын үйүндө дин маселесинен болгон көнүшкөн баштай аксакалдарда. Улуттук каада салттарды, маданиятты, той тоорлордун улуттук өзгөчөлүгүн унутпай калган рух негиздерин жандандыруу жана жайылтуу, айыл таланттарынын жалпы элге тааныштырып аларга баа берүү менен бирге көңүлдүү эс алуу маданиятын чагылдыруу, жаштарды кайрымдуулукка, ыймандуулукка, адеп акылакка, сабырдуулукка, момундукка чакыруу, жаштарга той тоорлордо, шаан шөкөт салтанаттарда конок күтүүдө кызмат өтөөнү үйрөтүү. Ал эми көрсөтүүнүн жүрүшүнүн негизги көздөгү болгон азыркы күндөгү абалга кайдыгер карабаган, жүрөгүндө жалыны бар, ар бир маселеге кыраандык менен мамиле жасаган, кара кылды сак жарган касиети бар, бейтанышты тааныштырып, урушканды жараштырып, жарашканды туугандаштырган аксакалдар, айыл ардагерлер, урматтуу ээлер менен рух негизи көйгөй маселеси чогуу чечилмекчи. Мына свобода вероисповедания дегени, мисалы Америкадан чыккан, бул ар ким өзүнүн дини менен келген. Америка көп калктан турат да. Индеецтер өзүнүн дини, испандар өзүнүн дини, итальянецтер өзүнүн дини, католик. Ошондой менен келген. Анан азыр мусулмандар да барып отуруп, 8 миллионго жетип калыптыр. Алар өзүнүн дини менен. Анан ар ким өзүнүн динин туткунга эркиндик деген лозунг чыккан да. Анан бирок мына сиз айткандай, кыргыз элинин келип туруп 4 эмеге бөлүп алыш, мисалы, сектага. Кыргызды 4-кө, 5-кө бөлүп алыш. Бул сектанттар, бул өзүнчө дин эмес, булар сектанттар. Бөлүп жаруучулар бар. Секта деген өзү бөлүнүү, жарылуу. Ошо максаты ошо бөлүп жаруу. Бул жерде аларды биздин кыргыздын дин тутунганы, тутмаган Америкага эмне кереги бар? Же жана батышка. Ошо алып келип күч менен жанагындай
bir ayda 42 milyon çıkat жанагы эки журналы. Жанагы Свидетели Иегованын эки журналы бар. Сторожевая башня, анан Пробудис деген. Ай сайын 42 миллион чыгат. Ошол жактан базып туруп, бияка алып келип таратат да. Аларды бизди бөлүп не кереги бар, бизди сектантка айландырып. Мисалы мына бизде свобода вероисповедания православный орустар үчүн боло берсин. Орустан, Украинга. Православный католик деген, жана официальный. Анан кийин мусулман балдарына мусулманчылык болсун, болду ошолорго эркиндик берсе. Анан кийин мына сектанттарга эмне кереги бар? Мына Американын өзүндө свидетели Иеговы запрещенный экен. Анткени эң эме дейт, жанагы агрессивный дейт. Ошон үчүн свидетели Иеговы Америкада тыюу салынган экен. А Германияда 3 секта тыюу салынган экен. Ошол сыяктуу мына бизде да мен оюмча ошондой болуш керек да биздин мына көз карашыбыз ушундай секталарга. Сектаны биринде калтырышка кереги жок бизге андай секталардын. Ар ким келип алып өзүнчө дин ачып алып бир топту бөлүп алып кете береби өзүнчө. Мына Хизбут Тахрир жөнүндө айтып атпайсыңарбы? Аны да кээде муну ачык эле айтыш керек. Менин оюмча бул реакционный. Муну өзү мусулман мамлекеттеринде да бул партия жашыруун эмиш. Бизде катталбаган партия. Кагаздар толуп кетти. Булар биздин конституциябызга каршы эле ачык эле жазып атат. Давай Түркістан боюнча, ушу Фергана облусун Түркістан жанагы мамлекетин куруп, халифат куруп курабыз деген маселени коёбуз. Бул деги государственный устройство, государственный түзүлүшкө каршы аракет, сөз. Буга баа бербей коюшка бизге чоң күнөө болобуз биз. Буга чоң баа бериш керек. Азыркы босогобузда мына улар турса тигилер. Мына 30га жакын кишибиз кан төктү, жанын берди. Менимче ушул бардыгы тигилердин куралы. Вот. Ошондуктан эми мына кармалып атат, тиги болуп атат, алиги көтөрүп жүргөндөр мурда өзбек туугандардын ичинде эле, чынын айтыш керек, бу жерде өзбек туугандар да отурат, азыр кыргыздар кошулду. Ячейкеси бар эмиш. Партияга өткөндөр бар экен. Аныкталды. Эми буга мен билбеймин. Раз государство стройду, түзүлүштү каршы чыккан кишини болор болбос наказание менен коюш болбойт го. Мезгилинде динди Союздун убагында токтотуп өтө тыюу салып, биздин жаштарды bir экенчи кылган мезгилдер да болгон. 80-жылдарга чейинки мезгилдерде мечиттерди жаптырып, тескери баарыбыз атеист болуп чыгып кеткенбиз. Ошол мезгилде биздин жаштар дагы бир тараптуу болуп, баягы тескери жактарга кетип калган эле да. Азыр мына мезгилибиз келди, эгемендүүлүктү алгандан бери мына дин исламга толук укукту алдык. Бардык жерде ошо ислам жөнүндө билгенин айтышып, сүйлөшүп, макулдашып, ушундай иштерди кылып атат. Бирок ушуга карабастан азыркы мезгилде биздин жаштарыбыздын арасында ушу башка секталарга өтүп кеткени көп өкүндүрүп атат да бизди. Анын себеби эмнеде деп ошол жаштар менен бир мезгилинде биз мына ушу аксакалдар менен макулдашып, ушу биздин айылда бир 10-15ке чакты балдар өтүп кеткен. Алардын өзүнүн жеке өздөрү менен сүйлөштүк. Ата-энелери менен барып сүйлөштүк. Акырында айла кетип ушу молдолор өзү кошо чогуу барып, бир араб байдамулла менен кошо барган ушу киши эчкирип ыйлады. Кандай биздин динди сатасыңар да башка сектага өтөсүңөр, башка динге өтөсүңөр. Койгула десек, чындап эле ушу таптакыр берилип алыптыр. Анан машинага салып мечитке чейин алып барганбыз. Жолдо кетип атып акырын сурасак, бу эмне себептен өтүп атасыңар деген суроого айтат, биз силердин диниңер, биздин динди силердин диниңер деп атат. Оор келет. Көп жерлер өтө эле оор экен. Алыгы турмуш шартыбыздын оорлугунан жанагы биздин өзүн кыргыздын салт санаасы өлүм өлтүрүктө болобу? Же болбосо той тополоңдо өтө ашып кеткен жерлерибиз көп. Кылбай койсок уятка калат экенбиз. Ал эми бул динди өтүп алсак абдан жеңил экен деген сөздөрдү да айтты. Анан акырында көндүрдүк, мечитте макулдугун берип кайтарганбыз. Эми ушуга жалпы жанагындай эл киришип, аксакалдар эң туура айтып атат.
şu jolgo salышыбыз керек. Ошондой эле массалык маалымат каражаттарында şu кененирээк түшүндүрүүчүлөрдө. Телевизордон көбүрөөк берсе, жанагындай орус тилинде христиан боюнча үгүт насаат сөздөр көбөйүп атат. Ушуга окшогон берүүлөрдү көбөйтсөк жакшы болор эле да. Жаштарды үй бүлөдөн ата-энесинен болот. Ата-энестер өздөрү намаз окубайт. Мына мисалы үчүн 30 жаштан 65-70ге чыккандар дагы намаз окубагандары көп. Анан кийин каяктан жүргөн аналар баласын тарбиялайт. Элден мурда ата-энесин тарбиялоо үчүн бир уюм уюштурса деген мамлекеттен. Мамлекеттен ошондой бир уюм уюштурса, ошолорду дагы тарбияга чакырсак, өкмөт бир закон киргизсеби деген ой пикирлер бар. Андан кийин мына биз өкмөтүбүздөн катуу закон жок. Же законга баш ийбейт, же шариятка баш ийбейт. Бүтүн исламга баш ийбейт. Бүтүн тартипсиздик болуп атат. Арак ичүү, мас болуу, адам өлтүрүү ушунан болуп атат. Менимче ушундай адам өлтүргөндөргө, зына кылгандарга катуу тартип көрсөтсө мамлекетибиз, ошого адам өлтүргөндөрдү атууга өкүм чыгара турган закон киргизсе, элдин ичинде атып көрсөтсө деген элдин көйгөйлүү маселелери бар. Мен айтайын дегеним ушул. Көпчүлүктүн сунушу боюнча эле баягы ошо жолго салыш оор болуп атат да. Жаштарды жанагындай избит такырга кирип кеткенин, жана христиан динге кирип кеткендерди жолго салыш кыйын маселе болуп атат, оор маселе. Ошон үчүн жана аксакалдар да айтып кетпеди, мына Зулмака да айтып кетти. Кандайдыр ушу жогорку советте эч жок дегенде ушу жанагы майда сектага бөлүнбөгөн үчүн өзү бирүүчү эле кыргызбыз, сен 2 миллионго жетпейбиз, накта кыргыз. Ошон үчүн бир уюмда болуп туруп, ошого бир кичине бир азыраак бир неме чыгарып берсе, же болбосо бизге коюп берсин, жанагы милгеркиле таш бараңга кирели анда. Ушул маселени сиз аркылуу болобу? Көбүнчө сиз аркылуу болот го. Ошол биздин арызыбыз боюнча көбүн элде эле угуп атат. Азыр мына телевизордон көрсөтөсүңөр эл угат. Анан биздин жогорку төбөбүздө тургандар угабы, укпайбы? Укпайт деле муну. Каяктагы немени сайрап отурат деп деле укпайт жөнүндө. Ошон менин ушул элдин сунушу боюнча мамлекеттик же болбосо жанагы неме киришпесе, эл такалып калып атат да. Эми мисалы үчүн мына ислам дининде иштеген молдолорго дагы кичине неме бар. Булар деле айтып деле атат. Коркут айтпай атат. Жанагы жаналар азыр айтып кеттик го. Муфтият бар, казият бар, райондун молдолору бар. Ушулар эч жок дегенде кандайдыр ушундай маселени көтөрүп, жумасынабы, айынабы бир жолу агитация кылып, биздин ислам динин агитация кылган эч ким жок. Эч ким жок. Ошол илим кызматында деле жок. Биз эми кээ бирибиз мына жумага барабыз, намаз окуйбуз, маселесин угабыз, кичине ойлонобуз. Тиги намазга барбаган биз алыгы жаштарды айтып атабыз. Бизге чамалап калган адамдар намаз окубайт да баланы кандай тарбиялайт. Жанагындай кирип кеткендер ошолор да. Ушул жерде алыгы кирип кеткендер эле өзүбүздүн ушу ичибизде жүрөт. Силер мен бала чагамдын оокатын өткөзүп атасыңар, мага акча берип атат деди. Атасы энеси айтты. Тарбияны ону ата-энеси берип атат. Эми ошон үчүн кандайдыр бир аксакалдардын сунушу боюнча ушу жогорку советке өтүнүш суранат элек да. Бир кичине закон чыгарып койсо, жанагы майда секторго бөлүнбөй өзүбүздүн үрп адатыбызды, өзүбүздүн ислам динибизди кармайлы деген бир закон чыгарабы, кандай болот ушуну элден жана тыюу жөнүндө. Бир өзүңүн исламсыбы, исламда жүр. 4 кыргыз христианга кирип кет, избит такырга кирип кет, анан бака иш болуп кет. Ошон үчүн кандайдыр жол менен эми ошол жерде биз шайладык го 105 депутатты. Ушулар бир ойлонуп туруп бир закон чыгарып койсо кичине. Энен азыр жанагы элден деле ошолор башкаларына суранат элек, ошо кирип кеткендерди жанагындай элден чыгаруу, көчүрүү же болбосо майлы кирип кетсин, Россияга көчүп барсын, христиан болуп кирип кетсин, Украинага кирип кетсин, майлы Америка кирип кетсин, бир жерден кетсин да.
бизди бөлбөй. Ушундай бир кичине закон болсо кандай болот деген Рахмат. немеде. Пайгамбарыбызга дагы Алла Таала мынча миллион адамды мусулман кыл деп буйрук берген эмес. Ошондой эле бизге да буйрук жок, мынча адамды мусулман кыл деп. Бизге ушундай бир уруксат берилсе, уруксат берилген өзү. Эми дагы кокусунан эми эч кандай тоскоолдук болбосо динди жайытканга. Айттык го, ислам паланчанын кызматын талашпайт. Исламдын милдети ошо элге ислам түшүндүрүш. Исламдан бейхабар жок адамдар ар кандай бузуклук жасалган жолуккан болсо ислам оңдойт. Исламдын өзү тынччылык деген сөз. Ал эми исламды биз кеңири жайткан болсок беймарал ошондо дагы Куда нар жагында пешнесинде мусулман кылып жазган болсо ошону биз мусулман кыла алабыз. Нар жагында христиан болуп жазылган болсо биз эч убакта аны биз тарта албайбыз. Ошон үчүн пайгамбарыбыз бирөөнү мажбурлаган эмес. Кур'ан-ы Каримде зомбулук менен акыйкат ажырап болду. Ким кайсы жол туура, кайсы жол бузуклуу билди, өзү туура жолго кете берет. Ошон үчүн бизге ушу мындан биягына мындан да кеңири жол берсе, биз өзүбүздүн жаштарыбызды, балдарыбызды мектепке киргенде да жок дегенде бир айга бир марта бир иман сабагын берсек, мисалы, өзүбүздүн мамлекетибиздин келечеги кызмат кыла турган балдарды имандуу тарбиялаш. Ошо өзүбүздүн Кыргызстан мамлекетибизге кызмат кылса, урлук кылбаса, жамандык кылбаса, башка бир жинайы иши барбаса, биздин максатыбыз ушу. Мына азыр сунуштарды айтып атасыздар, мамлекет жардам берсе депчи. Мен ойлойт мамлекет жардам бермек. Бардыгыбыз билебиз, ислам дини таза, жакшы, тынччылыкка үндөгөн дин деп. Мамлекет кантип эле ушул динди колдонбой койсун? Элдин бейпилдиги үчүн. Колдонмокта мен жеке пикиримде, мен туура эмес айтышым да мүмкүн. Туура эмес айтсам кечирим сурайм. Мамлекет бул динди колдонмок, эгерде ошол диндин өкүлдөрү элге жакшы, жеткиликтүү кылып түшүндүрүп бере алса. Кечирип коесуздар, биздин муфтияттар качан карасаң парча чапан, жылтырак салдамен тойдон чыкпайт. Чоңдордун эмесинен чыкпайт. Кимиси элге чыгып түшүндүрөт, бай өзүңүздөр айтып атасыздар. Эгерде чындап эле дини мударистер, дини специалисттер күчтүү болсо, мамлекет жардам берет эле деген ойдомун. Мен жеке пикирим. Анан баамчыл телекөрүүчүлөр байкады болуш керек. Ушул жерде отурган көпчүлүк аксакалдар мыйзам тарабынан ушул жогорудагы маселелер камсыз кылынса деген ойлорун айтып өтүштү. Албетте бизди көрбөгөн эл өкүлдөрү болушу мүмкүн. Бизди көрбөгөн мыйзамчылар болушу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда кимдир бирөөдөн угуп, же болбосо кокусунан көрүп калгандар болсо, ой пайда болот деген ниетибиз бар. Балким чындап эле урматтуу депутаттар, урматтуу дин кызматкерлери бир уч кыргыз элин жат көрүнүштөрдөн чектөө үчүн мыйзам актыларын кабыл алуу мүмкүнчүлүгү түзүлүп жаткандыр. Балким эл кайсыдыр бир негизге таянуу үчүн аларга жардам керек болуп жаткандыр. Жардам берүү керек. Ишенимге дагы жардам берүү керек. Ар бир кыргыздын ишеничи анын ыйманы. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге жазган кат кабарыңыздарда сиздердин кандай сунушуңуздар бар? Эмне деген мыйзамдар кабыл алынса, дегеле бул иш жаатында биздин коомубузда кимдер өз сунуштарын жакшы айтып жатышат? Дегеле кайсы инсандар менен сиздерге ушул маселе боюнча маек курууну каалар элеңиздер? Бул суроону бекеринен берип жаткан жокпуз. Анткени буюрса Ноорузга жакын ушул көрсөтүүнүн акыркы чектери коюлар пайтына келип калат окшойт. Анткени Өзбек Ажы Чотонов менен сиздерге кайрылып жаткан ушул көрсөтүүнүн автору Мыктыбек Арыстанбектер алдыбызга бүгүнкү күндө кыргыздын портрети ким, кандай болду экен, бүгүнкү күндө кыргызды эмне сактап кала алат экен, оорукчан адамдын диагнозун коюу үчүн ал адамдын сапатын, деңгээлин текшерип көрүү милдетин өзүбүзгө алдык эле. Албетте бул оор милдет. Бизге муну ал деп эч ким тастыктаган да жок. Өзүбүз гана жөнөкөй эле катардагы кыргыз катары билгибиз келди. Биздин эл бүгүнкү күндө ким деп. Айтчу нерсе мына ушул бейнеге акыркы чектерди коёр учурунда менимче сиздер каалаган инсандардын пикирин угуудагы
бизге милдеттенме катары болор эле. Анда урматтуу телегөрүүчүлөр, биз менен болгон байланышты үзбөңүздөр. Кыргыздын бүгүнкү бейнесин түзүүгө өз көмөгүңүздөрдү аябаңыздар. Кыргыз жери бейиштин төрү. Мына пайгамбардын айтканы бар да. Бәленин бәри караңгылыкта деп. Ошо эң чоң бәле ошо караңгылыктан да. Мына биз дин жагынан аябай караңгы болсо, мына өзгөчө интеллигенция такыр дин жагынан маалымат жок. Бир жанагы кемпирлердин ар кандай бир мындай кокузунан чыккан кабарлардан эле угуп алып, ошо чочулап, тиякты карап, буякты карап, мына бүгүн да ушу Хизбут Тахрир жөнүндө эч ким мындай чыныгы маалымат билбейт. Вахабизм жөнүндө эч ким чыныгы маалымат билбейт. Мына отурубуз жанатан бери эч бир жакшы тыянак чыгарган жокса, булар кимдер? Булар каяктан келген? Ушу эч бир эме жок. Атүгүл өзүбүздүн динибизден маалымат жок. Ошон үчүн мисалы мына сектанттар көбүнчө талашканда биздин адамдар чычалайт да, эмне өтүп кеттиң деп. Анан далилдей албайт да. Ошон үчүн мына бизде өзү шариатта илим алыш парыз. Бүт мусулмандар эркекпи аялбы төрөлгөндөн өлгөнгө чейин илим алыш парыз да. Пайгамбар айткан илим алуу төрөлгөндөн өлгөнгө чейин, бешиктен кабырга чейин. Анан тутунасыңарбы, тутунбайсыңарбы, ал өзүңөрдүн эркиңер. Ал жерде эмеде мажбурлоо жок. Бирок билиш парыз. Ошо биз мына уят эми ушу 21-кылымда ушу эң чоң диндин бирөө болуп турса, өзүбүздүн динибиз болсо, маданиятыбыздын, адеп аклагыбыздын, салтыбыздын очогу болсо, анан ошону билбесек уят да эми ушу. Ошону билип, мына эч боюнча мына адеп акылакты, мына ата-энени урматтоону, үй бүлөдөгү мамилелерди өзүбүз үйрөнүп, анан үй бүлөдөгүлөргө үйрөтүш керек эле да. Муну ата-энеге парыз балдарды үйрөтүп коюу. Мына жанатан бери мына аксакалдар айтып атат, кичинекей кезинде үйрөтүп коебуз, анан картайгандан кийин эч нерсе тил албай калат бала. Бала моюн сунбай калат деп атат. Ошо биз ошону үйрөнүш керек, анан балдарыбызга үйрөтүш керек. Өзүбүз сактап алсак да кээ бирлерибиз. Анан мисалы жанагы бир жагынан мына фанатизм деп атат да. Динге өтө эле берилип, бул дүйнөнү таштап бергендер бар. Анан бул дүйнөгө 100% берилип, ахиретти таштап бергендер. Биз ошондой болбош керек. Эч боюнча бир 20%, 30% буягын тутунайлы, анан бир 70% тиягын тутунайлы, же тескерисинче 70% ахирет жагын кармайлы, 30% буягын кармайлы, же 50-ге 50 болсо андан да жакшы. Пайгамбар айткан эң жакшыңар ортонуңар деп. Ошон үчүн мен өмөм ушу пикирим ошо баарыбыз чочуп, жакшынакай үйрөнүп, жакшынакай билип, анан алыбыздан келишинче тутунайлы. Анан кийин ошо балдарыбызды үйрөтөлү. Ошо балдарыбыз башка диндерге өтүп кетпесин. Балдарыбыз ушу бирөөлөрдүн артынан ээрчип кетпесин. Ошо ээрчип кетаткан себеби да ошода. Биз өзүбүз үйрөтпөсөк, эч нерсени айтпасак, анан кийин бияктан келип бирөөлөр үйрөтүп атса, анан албетте ээрчип кетет. Ошо мына караңгылыктан деген баланын бир дагы ошондон да. Ошон үчүн биз ушуну жакшылап өзүбүз түшүнүп, балдарыбызды түшүндүрсөк, балелерге калбайт элек да. Ооба. Албетте, эгер ата-эненин мүмкүнчүлүгү жетсе, баласына дин тууралуу маалымат берип, жакшы тарбия чыгаргандыгы бар. Бирок ал ата-эне каяктан алсын ал маалыматты? Эгерде христиан дини ондогон, жүздөгөн секталарга бөлүнгөнүнө карабастан, ар бир сектанын өзүнүн басмасыз каражаты жана ошондой эле техникалык усулдук мүмкүнчүлүгү кеңири экен, жогоруда өзүңүз айткандай, бир канча миллиондогон нускадагы гезит журналдарды чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар экен. Ал эми биздин муфтияттын мүмкүнчүлүгүн өзүңүзгө белгилүү болсо керек. Бир жылда гезитке окшогон кагаз бетинен 4-тү чыгарганды эсепке албаганда, кайсыл Курандан жана кайсыл диний булактан жана кимге маалымат жеткирип жатканы жөнүндө айтуунун сөзү өзү туура эмес болсо керек. Биз ушул көрсөтүүнү даярдап жүргөндө бизге мына ушул дин маселесин көтөрүп чыгуубуз жөнүндөгү максатты уккандардын көпчүлүгү дин маселесине аябай кызыккандыгын тастыктап бир канча суроолорду берген эле. Колубуздан келишинче ошол суроолорго үстүртөн болсо да жооп берүүгө эфирден убакыт табалы.
Суроолордун бир көптүгү эмне үчүн биздин борбордук мечит, областтык казыяттар, райондук деңгээлдеги молдолор элге, кеңири журтка ислам жөнүндө туура маалыматты жеткирбейт деген суроону коюшат. Коюлган суроо туура, бирок берилген дареги туура эмес. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз алдыбызга мындай миссияны коюп, сиздерге дин жөнүндө туура маалымат беребиз, же болбосо бере алабыз деген айтылган сөздөн алыспыз. Бирок ошентсе дагы бүгүн эгер убакыт калса колубуздан келишинче ислам дини жана анын бир канча башка бурумдары жөнүндө үстүртөн болсо дагы маалымат берүүгө аракет жасайбыз. Ал эми азыркы сөз мына ошол башында сөз болуп кеткен ислам жөнүндө, же болбосо исламдын терисин жамынып элге ар түрдүү ушак айыңдан же болбосо түздөн түз саясий кийлигишүүнүн натыйжасы катары берилип жаткан китеп булактары жөнүндө дагы учкай сөз кылып кетели. Биздин конституцияда айтылгандыгы анык. Дин иштеринен мамлекет кийлигишпейт деп. Туура. Анда кечирип коесуздар, Кыргыз Республикасынын элге билим берүү жана илим министерствосы тарабынан бекитилип, окуу жайларына, мектептерге таңууланып таратылып жаткан Сулаймандын накыл сөздөрү жана ошондой эле Библиядан алынган Сулаймандын притчаларынан түзүлгөн бир канча окуу куралдарын ыйман сабактарына усулдук көргөзгөндөр катары таратылып жаткандыгын кандай түшүнсө болот? Бул мамлекеттин дин иштерине кийлигишпегендиги, же болбосо кандайдыр бир гранттан улам, же болбосо башка кызыкчылыктардан улам келип чыгып жаткан көрүнүшпү? Муну изилдеген мусулман да жок, буга күйгөн ата эне да жок. Дагы эле болсо 5-6 күйпөлөктөп чуркап жүргөн киши. Эмне үчүн биздин ата энелер кызыкпайт? Биз өзүбүз мусулман дини жөнүндө маалымат бере албаган соң, жок дегенде башка жактан келип жаткан туура эмес маалыматтан чектейли деп ойлонуп көрсө болобу? Болот. Бул суроону биз урматтуу министр айым бул кишиге дагы коюуга аракет жасайлы. Бирок биздин койгон маселе бир. Ал эми балдарын ошол мектепке ишенип жиберип жаткан ата энелердин көтөргөн маселеси экинчи маселе. Бул жүйөлүүрөөк болот деген бизде ой бар. Анда урматтуу мусулман, урматтуу ата энелер, ойлонуңуздар, балдарыңыздарга мектепке дин жөнүндө кайсыл китептин негизинде сабак берилип жатат? Кызыгып көрүңүздөр. Экинчи маселе. Эмне үчүн борбордук телевидениеден, тагыраак айтканда, мамлекеттик телевидениеден христиандарда эле бизде ислам динин көргөзмөлөрүн айткан көрсөтүүлөр жок деп айтышат. Буга да жооп берүүчү кишилер башка. Бирок мен катарда телекөрүүчү катары айтчу болсом, Кыргыз телевидениесинде мындай көрсөтүүлөр бар. Ал эми көлөмү аз деген маселе, бул башка маселе. Дагы эле болсо, Кыргыз мамлекеттик телевидениеси мамлекеттик болгондуктан дин иштерге кийлигишүүсү анча деле зарыл эмес. Мунун чечүүнүн экинчи жолу бар. Мисалы, мына ошол сиздер мисал кылып келтирип жаткан христиандык көрсөтүүлөр коммерциялык негизде акча төлөө менен эфирден көрсөтүлөт. Эмне үчүн биздин муфтият, эмне үчүн биздин казыяттар телевидениеге акча төлөө мүмкүнчүлүгүн ишке салбайт? Же жалпы журттан мечитке түшүп жаткан акча алдык кылып жатабы? Деги эле алкак акчаларды мына ушундай ишке иштетпегенде кайсыл жакка иштетүү мүмкүнчүлүгү бар? Муну да ойлонуп көрсө болот. Атыңдан айланайын ата журт. Ал эми азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, уруксат берсеңиздер, сөз башында айтып кетилген ислам дининде бир канча багыттар, тагыраак айтканда биздин журтчулугубузга ушул ислам деген ат менен кирип келе жаткан ар түрдүү бөлүнмө кошулмалар жөнүндө өзүбүз чыгармачылык топтун күчү менен чогулткан чакан маалыматты бере кетели. Суфизм. Суфизм агымы 6-кылымдын аягы, 7-кылымдын башында кээ бир мусулман эмирлеринин жана букарлардын дүйнө байлыгына берилип, ислам ибадаттарына кош көңүл болуп калууларына протест катары майданга келген. Суфизм агымынын баштоочулары абалкы мезгилдеринде мусулмандардын жүрөгүн дүйнө байлыгына жана жыргалына азгырып калуусунан тазартуу үчүн эң туура аракет кылышкан. Бирок арадан белгилүү жылдар өтүп суфийлердин жүрөгүндөгү дүйнө азгырыгына болгон жек көрүү дүйнөнүн өзүн жек көрүүгө айланып, алар ааламды, адамды жана дин шариятты түшүнүүдө өтө чоң катачылыктарды келтирип чыгарышты. Суфизм агымынын кээ бир бөлүктөрү Будда философиясында чындыкка, түбөлүк жашоого жетүү үчүн адам өзүнүн сезимдерин таптакыр өлтүрүүсү зарыл деген түшүнүктөн таасирленишкен. Масален, суфизмдеги фана түшүнүгү ошол эле Будда философиясынын дал өзү.
суфи машайыктарынын Абу Язид Бистами айтат: Аллага жетүү жолунда адам бул дүйнөдө өлүк болуусу зарыл деп. Абу Язид Бистамидин пикири боюнча адам баласы бул дүйнөдөн таптакыр түңүлүп, керек болсо анын рахат жыргалын да, азап тозогун да сезбей коюп, физиологиялык денесинин талаптарын өлтүрүп, фана даражасына жеткенде анын өзү Кудайга айланат имиш. Ал өзүн ошол даражага жеткен деп эсептеген мына ушундай сөздөрдү айткан: эч бир Кудай жок, жалгыз мен бармын. Мен пайгамбарлар жээгинде келе албаган деңизде чөмүлдүм. Асманга учтум жана күмбөзүмдү арштын жанына курдум деген сөздөрдү айткан. Өзүн жоготуп, экстаз акыбалында түшкөн мезгилинде билип же билбей айтып жиберген машайыктардын ушул сыяктуу сөздөрүн алардын шакирттери эч бир алмаштыргыс чындык катары көрүп, алар дүйнөдөн кайтыш болгондо мүрзөлөрдүн үстүнө күмбөз куруп, мазар кылып, ал мазарды тегеренип, мазарда жаткан өлүктүн арбагына жалынып, дуба кылып, андан жардам сурап, ошол мазарга сыйынып калышты. Ал эми суфизм деген сөздүн эмне деген мааниси бар экендигин бир канча таржымал жолуна кайрылып көрөлү. Белгилүү ислам аалымы, астрономия илимдеринин негиздөөчүлөрүнүн бири Аль-Бируни суфия сөзү гректердин софия, таанышмандык деген сөзүнөн алынган деп эсептейт. Жана бул пикирин суфизм байыркы грек философ Платонго таанымал болгон платонизм философиясынын таасиринде жаралган деп сөзү менен бекемдейт. Экинчи мааниси суфия араптардын суф деген, тагыраак айтканда жүн деген сөзүнөн келип чыккан дешет. Анткени дүйнө жыргалын аябай жек көргөн ибадатчылар денебиз жыргал таппасын деп жалаң этине жүндөн токулган чепкендерди кийип жүрүшкөн. Үчүнчү варианты, кээ бир адамдар суфизм араптардын саф, таза деген сөзүнөн алынган. Анткени суфийдин жүрөгү Алладан башка нерселерди сүйүүдөн таза болот деп айтышкан. Төртүнчү варианты, дагы кээ бирөөлөр суфизм сөзү сафул аввал, биринчи сап сөзүнөн алынган дешет. Белгилүү суфилердин бири Башир ибн Харис суфи жүрөгүн Алла үчүн дүйнө махабатынан тазалаган киши деп да белгилеп келген. Бул суфизм жөнүндөгү кыскача маалымат. Вахабизм же болбосо салафия аракети. Дүйнө жүзүндө вахабия деген аталыш менен белгилүү болгон бул реформаторлук аракетинин өз аты салафия деп аталат. Улук пайгамбарыбыз өз оозу менен эң жакшы муундар деп алдын ала баа берип кеткен 3 кылымдын адамдарынын ислам аалымдары салафи салихиндер деп таанышат. Салафи салихин дегени дин ишинде адашпай түз жашап өткөн байыркылар деген мааниде болуп, бул аталыш ислам тарыхындагы 3 муунга карата колдонулат. Ал муундар төмөндөгүлөр: сахабалар, пайгамбарлар менен замандаш болуп жашаган мусулмандар; табеиндер, дин иштеринде сахабаларга ээрчип табе болуп жашагандар; табеиндер, табеиндерге ээрчип жашагандар. Ал эми 4-чү муундан баштап мусулмандардын ойлорунда да, дини иштеринде да таза исламга эч кандай тиешеси жок жаңылыштар пайда боло баштады. Мусулмандардын Алла, аалам жана адам жөнүндө дүйнө таанымын акидасын бузулуусу биз жогоруда айтып өткөн суфизм агымынын грек, рим жана индия философияларынан таасирлөнүүсүнүн натыйжасында башталган болсо, дин иштериндеги ибадаттардагы бузулуусу ошол эле суфи машайыктардын өлүп, шакирттери анын мүрзөсүн мазар кылып, ошого сыйынып калуусунан башталды. Мусулмандардын акидасы жана ибадатындагы бул бузулуулар алыс кылымдарга созулуп, анын арасында дагы көптөгөн жаңылыктардын тонун жамынып мусулмандардын үрп адатына айланды. Ошол доордо, тагыраак айтканда, Мухаммед ибн Абул Вахаб 1703 жылы төрөлүп 1791 жылы жашаган доорлордо ислам ааламындагы бардык жерлерде болгондой анын ата мекени Наж өлкөсүндөгү исламдын негизи болгон тавхид бузулуп, адамдар Аллага шерик кылып мазарларга жана арбактарга сыйынып калышкан эле. 10 жашында Куранды жатка билип, оболо өзүнүн аалым атасына, андан соң Мухаммед Хаят ас-Санади деген аалымдын колунда шарият илимдерин үйрөнүп, буга да каниет кылбай Басра, Багдад, Моусал, Макка, Мадина шаарларынан кезип, ошол жердеги аалымдардын колунда окуган Мухаммад ибн Абдул Вахаб 25 жашында исламды ар түрдүү жаңы киргизилген ойлордон жана ырым-жырымдардан тазалоону өз алдына максат кылып коет да, өзүнүн реформаторлук аракеттерин баштап жиберет. Ал элден эл, шаардан шаар кыдырып, элдерге төмөнкүдөй чакырыктар таштайт. Биз эгер динибизди салафи салихиндер кармагандай таза пакиза кармагыбыз келсе, Куран менен пайгамбарыбыздын сүннөтүнө бекем жармашалы. Курандан же сүннөттөн далил келтирилбеген адамдардын сөзү этибарга алынбайт. Анын ою боюнча Куран жана сүннөткө каршы келген бидаттар төмөнгүлөр. Биринчиси, мүрзөлөрдөн, андагы арбактан жардам суроо ниетинде улуг адамдардын мазарларына зияратка баруу. Экинчиси,
дарактарды, булактарды, үңкүрлөрдү жана башка ушул сыяктуу нерселерди улуг адамдарга байланыштырып, ыйык саноо жана аларга сыйынуу. Үчүнчүсү, Аллага дуба кылууда маркумдардын арбактарын ортого салуу. Төртүнчүсү, Алла жана анын сыпаттары жөнүндө билбей туруп сүйлөө. Себеби Куранда Алла жөнүндө билбей туруп сүйлөбөгүлө деп айтылгандыгы чоң далил катары келтирилген. Кыргыз жери бейиштин төрү.